Кусейин Карасаев 1901-жылы Ысык Көл облусунун Төп районунда караштуу Токтоян айылында туулган. 7 жашка чейин чоң атасы Калбек ажынын колунда өскөн экен. 1914-1916 жылдары Караколдогу Орус Тузе мектебинде окуп билим алат. Тири карак зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Аламат үркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мүшкүл күндөр Кусейиндин жүрөгүндө да кеткис дарт болуп, улут трагедиясы болду. Жаш Кусейин жан сактоонун айынан кой багып, текести бийлеген Кытай чек арасындагы тилмечи сакчынын баласын окутуп, жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы. 1921 жылы өз элине жерине кайтып келип, 1923-1924 жылдары Токтоян айылына селревком болуп иштейт. Эл оозуна алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Кусейин Ташкентте иштеген Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаевтер менен өтө жакын, ынак болгон эле. Кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген. 1924-1925 жылдары Орто Азия мамлекеттик университетине жумушчулар факультетинде сабак берген. 1926 жылы Ишеналы Арабаев экөө жаңылык китебин жазышат. Ал китептен кыргыздын 60% сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болот. Константин Юдахин экөө кыргызча, орусча сөздүктү түзүшкөн. Бул эки окумуштуу кыргыз лексикасынын казынасында бирге кайнашкан. 1931 жылы Ленинграддагы Янукудзе атындагы чыгыш институтун ийгиликтүү аяктап, Фрунзеге келип, Адабият институтуна ага кызматкер болуп, ишке орношот. Фольклорду жыйноого каттуу киришип, Тоголок молдону нарындан чакыртып келип, анын чыгармаларын алтын фондуга алат. Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Манас сөзүн манастанууга биринчилерден киргизген. 1944 жылы кандидаттык диссертациясын жактап, чыгармачылыкка катуу киришип, бир нече китеп жазат. 1946 жылы КПСС мүчөсү. Кусейин Карасаев 1998 жылы каза болуп, сөөгү өз жерине коюлган. Жубайы Айша апанын айтуусунда Карасаев көп иштеп, көп жазганына байланыштуу 5 машинканы иштен чыгарган дейт. Кусейин Карасаевдин эмгектери. Жаңылык, чоңдор үчүн окуу куралы 1927 жылы латын арабинде чыккан. Орусча-кыргызча сөздүк Фрунзе Казан шаарында 1938 жылы. Орусча-кыргызча сөздүк 1944 жылы. Кыргыз тилиндеги жөндөмдөрдүн семантикасы Фрунзе шаарында 1944 жылы. Кыргыз ырларынын түзүлүш системасы жөнүндө 1946 жылдары жарыкка чыккан. Ошондой эле орфографиялык сөздүк 1956 жылы Фрунзе шаарында. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү 1966 жылы. Түгөйлүү сөздөр Фрунзе шаарында 1971 жылы. Камуснама Манас сөздүгү 1990 жылы. Манас эпосундагы көөнү сөздөр түшүндүрмөсү. Баштан өткөн мажаралар, накыл сөздөр 2 том. Манас эпосундагы накыл сөздөр тууралуу, өздөштүрүлгөн сөздөр, Кусейин наама, өмүр баян китеби, күлкү наама жана башкалар. Азыр Кусейин Карасаевдин эстелиги мемориалдык комплекси Ысык көл жээгине орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери түбөлүккө кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет. Илимпоз окумуштуу Кызыл туу Манас орденинин эл аралык даанышман сыйлыгынын ээси. Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик сыйлыктын ээси.